Assalamu alaikum Kırgızstandықтар. Россиядан келіп жүргендер, бардылар жақсылар, тиңсіңар. Шиыр болтабы. Алла Таала бардыларға тиңштік, игілікті берсін. Видео бүгін шығарбайын дедім мен, 18-нде болған оқиғалар бойынша Бишкекте. Кеше Идрис Исақов журналист болып, блогер білесіңер, ошо туғанымызды көріп, аябай сүйіндім да, достойный видео алады да, ол адам ақиқатты сөйледі, өте көп ақиқатты сөйлеп атады. Кеше ошо пакистандықтар жашаған неге барып, общежитияға барып сөйлеп атады. Ошо пакистандықтардан не алып атады интервью, биздикилерден. Ошо пакистандықтарда интервью алып аткан моментте bir Optima'da taksiz kelip kaldı. Ошо bir Pakistandық общагада туруп такси заказ кылган экен. Келип караса Пакистандық экен. Бул сасык деп атат. Заказды отмена кылды эле Пакистан сөгүнүп салып тур. Ол таксист бала. Идрис Исақов сурап атат таксиден. Ал ишин кылбайсыңбы десе, жок дейт, бул дейт, Пакистандық дейт. Сасык булар, мен ташыбайм. Bir туғаным, кичине көзүңдү ач. Биз мына Москвада мусулман болуп, ичкендерди даже кечирип коесуңар, чычкандарды ташып атабыз го. Сасып кетет го машина. Такси кылгандар билет Москвада. Тем более мусулман эместерди ташып атабыз го биз. Ал пакистандыктар мусулман, сасык, андай мындай, эми туура эмес да бул. Болбосо таксилик кылба сен. Ким болсоң ал. Кичине мен ар видеода сүйлөйм. Мен мына такси кылганда шундай культурный жүрөм. Клиент менен жакшы сүйлөшөм. Неге? Иногда сөгөт ичип алганда. Мен Кыргызстандамын да, что Кыргызстандын культурасын көрсөтөм. Өзүмдү кармап кичипел болом. Сен Кыргызстандын ичинде туруп, Кыргызстанды позор кылтасың такси болуп. Кичине мындай кичипелдүү болойлук, суран жолдордо жакшы жүрөйлүк. Келечекте Кыргызстандын кандай мындай өлүгө өлкөсүн көрсөтөйлүк, развитиясы кандай. Кичине бири-бирибизди тарбияга чакырайлык. Жолда встречалерге чыгып кетип атат водительдер. Уят да. Мындайда Кыргызстан качан курулат? Күчтүү Кыргызстан, культурный Кыргызстан. Аракет кылайлык. Комментарийге пикириңер жазгыла, оюңарды. Сөздөрүм жакпаса кечирим сурайм. Аллага мынасына.